Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын алдындагы окуу маалыматтык жана котормо борборунун мамлекеттик тилди окутууну санариптештирүү жана жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу аталышындагы республикалык илимий практикалык конференция болуп өттү. Ал мамлекеттик тилди окутууда заманбап жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу, талапка ылайык санариптештирүү, тилди үйрөтүүдө кызыктуу, жеңил жана жеткиликтүү окутуу аркылуу мамлекеттик тилдин теориялык жана практикалык маанисин баалоо максатында уюштурулган. Конференцияга ЖОЖдун эң алдыңкы тажрыйбалуу, заманбап ыкмада сабак өткөн окутуучулар катышты. Окутуу методикасында жөнөкөй баягы китеп менен же болбосо өзеки колдонулган ыкмалардан сырткарыдагы замандын талабында ошол кээ бир усулдарыбызды атайын ушул санариптештирилген бул анимациялык болобу, инфографикалык болобу ошондой бир материалдарды колдонуу менен таасирдүүлүгү, жеткиликтүүлүгү жагынан ошол жагын карап, бүгүн так ошол тема ушул нерсеге арналды дагы. Бүгүн 31-32 мугалим ошол өзүнүн инновациялык ыкмаларын сунуштап атат.